Екатеринбургда ооруканадан өрт чыгып, адамдар терезеден секиришти. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. 18 ноябрда Орусиянын Екатеринбург шаарындагы ооруканалардын биринде өрт чыгып, ооруканадагы бейтаптар терезеден секиришти. Мындай видео социалдык тармактарга тарады. Өрт имараттын чатырынан башталып, 300 чарчы метр аянтка жайылган. Алгач бейтаптар эшик аркылуу эвакуация болсо, айрымдары 3-кабаттын терезесинен секиришкен. Мындан улам 45 жаштагы киши секирүү учурунда жаракат алган. Учурда өрт чектөөгө алына элек жалан жүрөк оорусунан жабыркагандар жаткан реанимация бөлүмүнө жеткен. Ооруканадан жалпы 35 бейтап эвакуация болду. Учурда жеринде бардык кызматтар иш алып барышууда. Казак аттуу уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Египетте кармалып, Кыргызстанга жеткирилди. Ички иштер министрлиги Интерпол аркылуу изделип жаткан казак кайманаты менен таанымал Умар Маратов Египетте кармалып, Кыргызстанга жеткирилгенин билдирди. Маалыматка караганда ал ушул жылдын октябрында Египетте кармалган. Тийиштүү органдар тарабынан аны экстрадициялоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлгөн. Ал 17 ноябрда Кыргызстанга экстрадицияланган. Кармалган адам Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары турат. Ал буга чейин бир нече жолу соттолгон. Бекова 74 өлкөнүн улуттук кийимдери боюнча топ 10го кирди. Мисс Кыргызстан 2024 сынагынын жеңүүчүсү Айпери Нурбекова Мисс International 2024 эл аралык масштабдуу сынагында өлкөбүздүн атынан чыкты. Иш-чара 14 ноябрда Токиодо өтүп, ага 74 өлкөнүн сулуулары катышты. Бул иш-чаранын калыс тартообу Айпери Нурбекованын улуттук кийимине баа беришти. Ал 74 өлкөнүн улуттук кийимдери боюнча топ 10го кирди. Дубайский шоколад экен. Эч кандай кыргызчадагы, орусчадагы аннотациясы жок. Ушинтип Кыргызстанга келип атат да. Самопал Дубай шоколадын кийим көзөмөлдөйт, эч бир жеринде жазуу жок. Дубай шоколаддардын таңгагында кыргызча жазуу, аннотация жок экенин окурман билдирди. Редакциябызга сайттын окурманы жөнөткөн видеодо Дубай шоколаддары деген аты менен сатылып жаткан таттуулардын таңгагында кыргыз тилинде эч кандай маалымат жок экендиги көрсөтүлгөн. Белгилүү болгондой, Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык өлкөдө сатылуучу бардык товарларда мамлекеттик тилде маалымат болушу шарт. Бул талап керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана маалымат жеткиликтүүлүгүн камсыздоо үчүн киргизилген. Учурда бул шоколаддардын мыйзам талаптарына жооп берери тууралуу тийиштүү органдардан комментарий алынган жок. Окурмандардан бул тууралуу пикирин бөлүшүүнү суранабыз. Жогорку кеңештин комитети ата-энелерден мажбурлап акча чогулткандарга айып салууну колдоду. Жогорку кеңештин социалдык саясат комитети мектептерге караштуу коммерциялык эмес уюм түзүп, ата-энелерден мажбурлап акча чогултууга тыюу салган мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууда карап жактырды. Мыйзам долбоорун демилгелеген депутат Миргүл Темирбаеванын айтымында, сунушталган мыйзам боюнча мажбурлап акча чогулткандарга 10 000 сом, юридикалык жактар үчүн 30 000 сом айып каралган. Ошол эле учурда депутат билдиргендей, ишкерлер же кулунда бар адамдар, анын ичинде ата-энелер өз каалоосу менен мектепке акчалай жардам берем десе, мыйзам ага тыюу салбайт. Эми бул мыйзам долбоору жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралат. Эртең Бишкекте футбол боло тургандыктан 2 көчө жабылат. Эртең 19 ноябрда Бишкекте Кыргызстан менен Иран футбол курамаларынын ортосунда беттешүү өтө тургандыктан борбор каладагы 2 көчө жабылат. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, Фрунзе көчөсү Тоголок Молдодон Памфиловго чейин, Тоголок Молдо көчөсү Чүйдөн Фрунзеге чейин саат 14:00 оюн аяктаганга дейре жабык болот. Кайгылуу кызматы айдоочуларды бара турган жерине жолду алдын ала караштырууну суранат. Эскерте кетсек, Кыргызстан менен Ирандын беттеши дүйнө чемпионатына тандап алуу оюндарынын алкагында өтөт.